Ассаламу алейкум. Сиз жакында Себепкер фондунун атынан ушундай маалымат тараттыңар. Ошо элдин финансы жагынан жардам, көмөк деп эч кандай пайызсыз, эч кандай үстөксүз акча берилет деп. Ошонун шарты, ал каяктан келип чыкты, кандай идея, кандай шарттарда берилет? Биз негизи ушу кайрымдуулук менен иш алып барабыз. Муктаж үй-бүлөр менен иштешебиз. Бир 7-8 жыл мурун негизи бул ойлор келген, муктаждарга бир ишкердүүлүк ачууга көмөктөшүү боюнча ойлор келген. Бирок демөөрчү жок, ал ишке ашкан эмес. Анан 2 жыл мурун ошо беришен инсандардын жардамы менен ушул ишке ашты ушул долбоор. Ушу жанагы кайрымдуулук дайым жардам алып жүрө бербей, аларды биринчиден ошого үйрөтүп коет экенбиз. Алар бирөө берет деп ошого мындай мораль жактан үйрөнүп калышат экен, үмүт кылып калышат экен. Анан жана иштеш керек деген немелери жоголуп кетет экен да, аракеттеричи. Анан ошол ишке кызыктырбайсыңарбы деп ушундай сунуштар болгондо, анан 2 жыл мурун баштаганбыз. Биринчи насыябыз былтыр берилген, 2024. Анда жарыя кетиргенбиз. Бир ошо келин мен ошол үйүмө жакын жерде пирожки бышырып, самса бышырып, ошо иш кылам, мага духовка, идиш аяктар алып бергиле деген. Идиш аяктарды бар алып берип, ундарга чейин алып бергенбиз. Иш алып барган, график түзүп бергенбиз. Күнүнө 100 сом, 2 сом төлөп баштаган, кийин иштер жүрүшпөй кетти. Ал токтоп калды. Бирок карыз мойнунда турат. Анан кийин токтоп калды дагы, себеби биз жарыя кетирген менен ишкердүүлүккө кызыккан үй-бүлөр өтө аз экен. Себеби мына аракет кылып тытынам дегендер да аз болот экен. Бул бир экинчиден иш кылайын десе балдарым майда болуп калабы, балким буга чейин иш кылып көргөн эмес. Бул ошо жана муктаж үй-бүлөрдү ишке кызыктыруу дагы өзүнчө бир көйгөй экен, маселе экен. Быйыл дагы бир жарыяны күчөттүк элек. Быйыл бир 4-5 үй-бүлө кайрылды арыз менен. Ар биринин шартын тактадык. Ар бирине насыялар берилди, пайызы жок. Бирөөсү көптөн бери биздин тизимде такталган муктаж үй-бүлө кирпич жасайт өзү. Анын темир тезек алып кетет, муравейник алган экен. Бирешен мусулман туугандар алып беришкен экен, муравейник, электромуравейник. Электр аккумуляторлор отуруп калган экен. Электр аккумуляторун алмаштырганда 30 000 сом акча кетет экен. Ошону алып бериңиз деди. 32 000 сом ушундай акчага алып бердик. График түзүп бердик, график боюнча төлөй албады, бирок бир акча болуп калды эле, крупный акча келип калды эле, бир себептер болуп. Бир акчаны карыз азайтып коеюн деп. Бирок карыздын жарымынан көбүн төлөп койду. Аракет кылып атат, ошо муравейниги менен кирпич ташып, кирпич неме кылып, темир тезек сатып, сностор болуп атат да. Жалап ошо сностон ашкан бир материалдар алып келип сатып, ошентип тиричилик кылып атат. Аракетчил келин Илкет Мурунтан. Да бир келин ошо жана арабтар куруп берген, муктаждар үчүн куруп берген комплексте жашайт. Ал балмуздак чыгарайын, 90 000 сомго балмуздак аппаратын алам деди. 50 000 сом жетпей аткан экен, 50 000 сом сурады. 50 000 сом бердик, график түзүп бердик. Келишим негизинде график боюнча иш алып бара албады. Күнүнө 8 сомдон берет деп сүйлөштү элек. Бирок бир жумада 4 000, 5 000, 10 000 кылып төлөп азыр карыз азайтып атат. Отурушун төлөп балмуздак сатып атат. Иш алып баратат. Дагы бирөө ошентип кийим кече сатам деди, балдардын кийимин. Ага дагы график кылып бердик. Бир айдан төлөп баштайм деди. График боюнча төлөй албады, бирок төлөбөй бир айдай күттүк, кийин 35 000 калды эле. Толук жабып 35 000 алып туруп, кайра 50 000 кылайын деди. Толук жапты дагы, эртеси күнү 1-2 күнөн келип туруп 50 000 алып кетти. Келишим түзүп бердик. Каростан базардын кийимдери алып кетти. Кийим кече сатат экен. Кичине киреше көрсө болот экен деди. Дагы бир келин дагы алган. Ал дагы ошо көптөн бери бизде такталган. Ал дагы 50 000 алган. Ал дагы уже жанагы балдардын кийимдерин каростан алып сатып, Instagram аккаунт ачып алып сатып атат. График боюнча биринчи акчасын төлөш керек эле, бирок төлөй албай атат. Бирок биз шартына кирип атабыз. Аракетин көрүп турабыз, кабарлашып турабыз, маалымат берип турат. Кирешеге чыгып атам деди, күнүмдүк оокатыма чыгып турат деди. Бирок макул, сен аракетиң кыла бер, башкысы акчанын өзүнүн негизги түбүн иштетип жүрбөй дедик. Сакталып туруп акчаны көбөйтө бер дедик. Биз анан эми шартына кирип, ага неме кылдык да, антип шаштырып, аны неме кылып, кысым кылып, антип неме кылган жокпуз да. Негизи ушу аракетчил үй-бүлөлөр алса болот. Аны биз шарттарын карайбыз. Суммасы 50 000ге чейин, себеби көп сумманы мындай адашып, анан риск болуп калышы мүмкүн. Анан кайтарымдуу түрдө беребиз. Анан азырынча 50 000, балким ошол жана ишеничке киргенден кийин, балким оборот чоңойсо, кийин балким 80 000, 100 000ге чейин балким көбөйтөбүз балким. Бул ошо насыя бир гана
муктаж үй бүлөлөргө гана багытталган, муктаж үй бүлөлөргө багытталган. Бул муктаж дегенде күйөөсү жок, ажырашкан же күйөөсү каза болгон, же күйөөсү майып, урукчаны иштей албайт, же күйөөсү араба түртөт же свалкада иштейт, айлыгы аз, 5-6 баласынын күйөөсүнүн айлыгы жетпейт да, өтө аз айлыкта иштейт. Ошондой шарттарда гана балдар майда болуш керек. Ошондой үй бүлөлөргө гана биз каржылай алабыз. Максаты ошолор элдердин колун карабай, бирөөдөн садака сурабай, өзүнүн күнүмдүк оокатын, нанын табып кетсин. Байып кетпесе дагы, болуп кетпесе дагы, ошо күнүмдүк оокат, нанын табып, ошо тиричилик кылып кетсин. Муктаждардын катарынан чыгып, ушу кийин барып, бир канча жылдан кийин өзү садака берип калган үй бүлө болуп калсын деген максат ушундай. Анан бизге кайрылып атышат, жанагы эркектер кайрылып атышат, анан мен пенсионермин, анан деп болуп кетейин, байып кетейин, оборотун көбөйтө алайын деп кайрылып атышат. Биз андайларга бере албайбыз. Себеби бизде каражат чектелүү. Анан аларга мындай убакыт ажырата албайбыз, каражат ажырата албайбыз. Себеби каражат баары чектелүү да, көп эмес каражат. Буюрса бул иштер өнүгө берсе, балким дагы бул ишти колдой турган демешler чыгып калар балким. Ошого биз эркектер кайрылса, жумушка жарамдуу, эмгекке жарамдуу эркектер кайрылса, жоксо жалгыз жашаган пенсионер, аксакалдар, аялдар кайрылып атышат. Аларга биз кайрылууларын карабайбыз. Жоксо кошунама, үкөмө, балама, апама дегендер кайрылат. Кээ бирлер апама деп калат экен, же ушундай деп калат экен. Ал үйдө бага турган эркек болбош керек да. Ошол үй бүлөлөргө гана биз неме кылабыз. Анан орточо жашаган, муктаж эмес, өзүн муктаж эмес деп эсептегендерге неме кыла албайбыз. Бизде бирөө кайрылса, биз биринчи жашоо шартын сурайбыз, суроолорго жооп берет, маалыматтарды берет. Андан кийин тактайбыз, кошуналар аркылуу тактайбыз, документтерин сурайбыз, барып жашоо шартын көрүп келебиз же бирөөлөр жиберебиз. Чыныгы муктаж үй бүлө экени аныкталса, анын ишеничтүү экенине биз ынансак, андан кийин гана ошо 50 000 сомго чейин бере алабыз. Андан сырткары биз жана кээ бирлер кайрылып, мен мал алайын дедим эле, уй алайын дедим эле, жоксо кулпуна эгейин дедим эле дейт. Биз андайлар каржылай албайбыз, себеби алар бир сезондо гана киреше берет. Мисалы 2 айдан кийин, 3 айдан кийин, 6 айдан киреше берет. Биз андай каржылай албайбыз, себеби биздин максат ошол күнүмдүк оокатына чыгып туруш керек. Же кирешеси күндө чыгып туруш керек, же 2-3 күндө, же ашып кетсе бир жумада киреше чыгып туруш керек да. 100 сом, 500 сом болуп айрым чыгып туруш керек. Ошто күнүмдүк нан оокатына чыгып туруш керек. Анан 3 айда киреше көрсө, демек ал муктаж эмес деп ойлойбуз, демек ал нан оокаты бар экен. Ал кошумча киреше катары биз азыр андайларды каржылай албайбыз. Мал алууга, кой алууга, анан сылар кээ бирлери карызга берип турасызбы, Англияга барайлы деди элек, анан үйүмдүн крышасы бүтпөй калды эле, уну алайын деди элек, анан карыздарым бар эле дегендерге биз андай кайрылууларды эч көрө албайбыз, андайларга биз башынан эле баш тартабыз. Настя менен дайым иштешкендерге, карыздорлорго биз андай бере албайбыз. Биз буюрса, азыр бизге андан сырткары Чүй, Көл, Нарын, Таластан кайрылып жатышат. Ал бизге алыс болгон үчүн ал жактарга биз азыр карай албайбыз. Ал жактарда биздин өкүлдөрүбүз жок. Бир жагынан каражат жагынан да биз азыр тартыш, финансы жак. Балким эртең каражаттар көбөйүп кетсе, балким ошол областтардан биз өкүлдөр чыкса, биз силер менен иштешебиз деп, үй шартын текшеребиз дегендер чыкса, анда биз аларды көрө албаган себептүү ортодо бирөө кепилдикке түшсө, казыяттанбы, мэрияданбы, айыл өкмөттөнбү печать коюп, биз ушул төлөй албаса биз төлөйбүз деп бир байыбы, бир кадыр бартуу, ишеничтүү адамдар ортого кепилдик болуп, поручитель болуп, келишимдерге кол коюп берсе, биз тааныбаган үчүн ал адамдарга балким ошо кепилдиктер менен балким 50 000 сомго чейин каржылашыбыз мүмкүн да. Андан сырткары бизде карыз сурагандар болуп атат, көп болуп атат. Акыркы күндө кайрылуулар көп келди. Биз негизи иш жүзүндө карыз берип келебиз. Биз тааныган, өзүбүз тегерегибизде жашаган, мамиле кылган адамдар карыз сурашат. Студент кыздар болушу мүмкүн, ата энеси жардам бербейт же неме кылбайт, жоксо бир муктаждар карыз сурайт бизден кээде. 1000 сом берип турасызбы, анан 2000 сом берип турасызбы, 3000 сом берип турасызбы, 5000 сом берип турасызбы, 10 000 сом берип турасызбы, бир айда кайтарам, айлыкта кайтарам, бул айда ооруп калып иштей албай калдым эле, балдарыма бир нерсе алышым керек эле деп биз карыз беребиз. Бирок аны мындай каалаганга бере бербейбиз. Карыз сурагандар болот. Биз карыз маселесин пока долбоорду ишке ашыра элекпиз. Бул просто маалымат иретинде эле айтылган карыз маселеси. Ал пока мындай жалпы элге жайылып тиешеси жок. Ал просто маалымат иретинде айтканбыз, башкаларга үлгү болот деген ойдо. Балким кийин ишке ашып кетсе, башка аймактарда өкүлдөр болуп калса, каржы маселеси чечилип калса, балким халал карыз деп койсо болот, ошол карыз маселесин ишке ашырса болот. Бирок азыркы күндө карыз боюнча эч ким кайрылбаса деле боло берет. Биз азыр негизги максаты ушу муктаж үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында, киреше булагын пайда кылуу максатында күнүмдүк нан оокаты, наны, башкасы чыгып турушун үчүн 50 000 сомго чейин киреше гана каржылай алабыз. Пайызы жок насыя. Алдын ала эч кандай бир акча сурабай албайбыз, эч кандай бир сетевой компания эмес. Кээ бирлер шектениши мүмкүн, бул кандай мындай алдангандар көп болуп атат. Алдын ала эч кандай акча сурабайбыз. Болгону муктаж болсо бүт баарын тактап, келишим негизинде график түзүп беребиз.
ишенимдүү болсо, такталган болсо беребиз. Андан сырткары чүй тарапта деле бул ишти алып барган таксылар бар, бирок алардын азыр биз байланыш телефондорун азыр издеп жатабыз. Алардын телефондору табылып калса, YouTube'дардын ылдыйындарына жазабыз. Биз менен кантип байланышса болот? Биз менен телефон чалбарды албайбыз, түз чалбарды эч жооп бербейбиз. Себеби озеки сүйлөшкөндө бизде эстен чыгып калат. Бизден WhatsAppка гана жазыш керек, текст менен голосовойду укпайбыз. Себеби WhatsAppты кийин күндүн акырында карайбыз, жазууларды окуйбуз. Ошо жазууларды карап туруп, анан суроолор жөнөтөбүз, суроого туура келсе анан аларга жооп беребиз. WhatsAppка гана жазыш керек адамдар. Чалбарды албайбыз. Чалып убара болбой эле койсо болот. Чалбарды биз өчүрүп салабыз. Ошол баштапкы пайыз стартаптын мөөнөтү кандай? 1 жылбы, жарым жылбы, 3 айбы? Мөөнөтү канча? Мөөнөтү биз атайын бир чек койгон эмеспиз. Алып барган ишине, мисалы үчүн бирөө төшөк дегенде бизден Таш көмүрдөн бир келин кайрылып атат азыр. Төшөк дегенде биз биринчи долбоор сурайбыз. Ал долбоорун билиши керек. Анан кылып көрөйүн дедим эле, анан кылып көрсөмбү дедим эле дегендерге биз андай тобокелдикке бара албайбыз. Ошол ишти түшүнгөн, кызыккан, маалыматын алган, сураган, билген, ошонун чыгашасын билген, кирешесин билген, эсептеген, алдын ала бүт баарын маалыматты бизге бере алса, ошол иштин көзүн билсе, анан бизге айтып берсе, мен мисалы үчүн төшөк тикени же кийим тикени мынча материал кетет, мынча тигүүчү машина алам, мынча кетет, аны мен мынча сом болот, анын өзүнүн баасы мынча болот, аны мен базарда мынча сатам, сураштырдым, базарда мынча сом экен, мынча сом сатам, ошону 4 күндө мынча кереше көрөм, 1 жумада мынча кереше көрөм, 6 айда мынча кереше көрөм деп туруп, бизге ошонун баарын эсебин айтып бере алса, ошол бизнес долбоорун бизге эсебин айтып бере алса, анан ChatGPT'ден алып, бир жактан алып, анан Google'дан алып даяр немелер берсе болбой калат. Өзү ошол ишти билиш керек. Бул бир. Экинчиден биз кандайдыр бир сетевой компанияларга, анан дагы башка бир улут эмес, мындай жоксо денибизге туура келбеген бир долбоорлорго, иштерге андайлар каржылай албайбыз. Сөз түрү жанагы биздин эмеге туура келиш керек. Када салдыбызга, абийир намыска, адал иштерге гана, соода, бир чеберчилик, устачылык, ошондой бир тоок багуу, тукум сатуу, 2-3 күндө, 1-2-3 күндө, 1-5-6 күндө киреше бере турган иштерге гана. Анан сөз түрдө муктаж болуш керек. Мөөнөтү аныкталган эмес, биз ошо кирешесине жараша беребиз. Балким бизден сурашы мүмкүн, мени 1 ай тийбегиле, 2 ай тийбегиле деши мүмкүн. Иши ошого туура келсе, 1 ай, 2 ай тийбей деле турабыз. Анан ошо кирешеге ушунда чыгам десе, анан канча бере аласың? Күнүнө, мисалы, күнүнө 100 сом киреше көрөм десе, 50 сом бере дейбиз. 2-3 күндө киреше көрөм десе, 2-3 күнгө графикти ошого жараша бөлөбүз. 50 сомду балким 6 айга беребиз, 3 айга беребиз, балким 1 жылга беребиз. Ошо күнүнө, айына кандай төлөй алат, ошонусуна жараша беребиз, шартына карайбыз. Бул жерде эч кандай кызыкчылыктар жок, эч кандай бир саясат, бир кызыкчылык, башка бир жок болгону, эми имандуу мусулман бир туугандар ошол жанагы карыз сурагандар азайсын, кредит алгандар азайсын, урурлуктар азайсын, ушу жанагы адамдар бирөөгө муктаж болбосун, жана ушундай иштер жайылсын деген максатта гана болуп жатат. Азыр бүгүнкү күндө бул биздин жанагы колубузда бар болгон акчалай мүмкүнчүлүктөр азыр аз, ошон үчүн биз ар бир сураганга бере албайбыз. Туура түшүнөбүз, кээ бир үйүм жок эле, анан андай эле ипотека үй алып элек, анан берип турсаңар, 100 берип турсаңар, миллион берип турсаңар дегендер болуп атат. Анан 20 миң доллар берип турсаңар деген болуп атат. Биз аларды каржылай тургандар бүгүнкү деңгээлде жете элекпиз. Балким келечекте, балким бир кандайдыр бир Матраимов дейбизби, Бабанов дейбизби, бир мисалы үчүн ошол сыяктуу бир миллиардер адамдар балким ушул долбоорду биз аркылуу, башка бир аркылуу каржылап калса, балким ошолор аркылуу балким кийин ошондой адамдар үйлүү болуп калаттыр. Бирок бүгүнкү күндө биз ушул 50 миң менен чектелип атабыз жана муктаж үй бүлөлөр менен гана чектелип атабыз. Андан башка адамдар кайрылбашын суранабыз да. Азыр окурмандарда, угуп аткандарда мындай суроо болуп калышы мүмкүн да. Ошол акчаны алыш үчүн демек жүрүшүп аткан иши болуш керек даяр, баштап аткандарга болбойт, жаңы баштап аткандарга болбойт. Ошол көзү жеткен ишке ана берилеби? Жаңы баштап аткандарга биз биринчи ошо басым кылабыз. Да кайталап кетем, бизден садака сурагандар бар да, продукт алып бергиле дегендер бар. Көбү бүйөсү жоктор. Анан көбү үчүн майда балдары барлар. Ошолор ушу садака сурабай калсын, бир үйүндө отуруп бир иш кылсын. Детский кийим сатабы, балким бир үйүндө тигип сатабы, камыр кылып, нан кылып сатабы. Ошол муктаж болбой калсын, элден садака сурабай калсын. Ушу адамдардын колу карай, себеби бирөөдөн сураш бул өтө азап да. Биз муктаж келиндерди беребиз, бирөөдөн жардам сураш бул азап. Кээде бир копол сүйлөп коебуз, биз да инсанбыз, кээде туура эмес суроо берип коебуз, анан уялып кетет, башка болуп кетет, намыстанып кетет. Бул өтө азап да, ушу бирөөгө колу карабай калсын, ушу өзүнүн нанын өзү таап калсын деген максатта гана жаңы иш баштагандарга биринчи орунга коебуз. Буга чейин иштеп кеткен, иштеп жаткан болсо, обороту 100 миң, 200 миң, 500 миң болсо биз аларга бербейбиз. Балким эң бир камууга чыккан, семечке сатып баштады, суу сатып баштады, 5 миң менен баштады, 10 миң баштады.
бирок дагы бир 30 миң 40 миң 50 миң берсе да иши көбөйөт, камоо кичине чоңойот, товары көбөйөт, андайларга бере алабыз. Бул жер жанагы жакыр үй бүлөлөргө да жакыр. Себеби биз каражатыбыз көп болсо балким 100 миң 200 миң берет болчук, бирок каражатыбыз да аз бүгүнкү күндө. Жанагы запаста акчабыз аз болгон үчүн пока ушундан баштап атабыз. Балким кийин 100 миңден баштап берип баштайбыз, балким 200 миң 300 миң берип баштайбыз, билбейм. Бирок азыр ушундан баштаган туура келип атат, себеби ушу шартка жараша. Көбүнчө жаңы баштагандар үчүн. Анан эң баштап жанагы баштагандар үчүн деле беребиз, бирок алардын обороты аз болуш керек. Кандай бир өзүнүн нанын өзү тауып алгандарга биз азыр каржылай албайбыз, жанагындай орто жашаган үй бүлөлөргө неме кыла албайбыз, каржылай албайбыз. Кошумча суроо. Демек, ошол жаңы баштоочуларга кыла турган жумушу, долбоору даяр болуш керек. Даяр болуш керек. Кылып көрөйүн дедим эле эмес. Бул жоопкерчиликтүү акча кайтарымдуу берилет. Биз аны кечип жүрбөйбүз. Эгер биз бир буюм алып берсек, ал буюмду кайра биз тартып алабыз. Эгер неме кайтарбаса, ал буюм карыз төлөп бүткөндөн кийин буюм анык болот. Мисалы тигүүчү машина алып берсек, бир духовка алып берсек, ошону карызды төлөгөн үчүн буюм биздики болуп саналат, аманат болуп саналат. Эгер эртең жоголуп кетсе, байланышка чыкпай койсо, карыз төлөй албай калса, ошол буюмду барып алып туруп башка бирөөгө беребиз да. Ошол карыз төлөгөндөн кийин ал буюм анык болуп калат. Мисалы бир каражаттар, тигүүчү каражат, бир неме каражаттар алса, карызды кайтаргандан кийин анык болуп, ал келишимде бүт баары көрсөтүлөт. Ошого ушундай жаңы баштайын, ушу жакырчылыктан чыгайын, бирөөнүн колун карабай калайын деген, аракет кылайын деген, ошол ишти көзүн билген, сүрүштүргөн, мен ушу билем, сураштырдым. Бул кирешеге чыгат, мен мисалы тоок кылайын деп баткенден бирөө кайрылды. Мен ооруп калдым, балам 16 жашта тоок карайын деп атат деди. Мен ошол ишти билиш керек, бүт мага айтып бере алыш керек. Мен паланчат породада тоок багам, ал эт мынча берет, жосо тукум мынча берет, ал базарда 300 сомдон жөзөсү, ал 2 жумадан кийин тукум берип баштайт. Ал мындай болот, анан 2 жылдан кийин тукум бербей баштайт, кийин эт кылып сатам, мынча болот, ютубтан таптым, пародасы мындай экен, Кыргызстанга бар экен, жок экен, Өзбекстандан келет экен деп бүт ошол бизге сунуштаган долбоорун изилдеп бүткөн, түшүнгөн, көзү жеткен болуш керек да. Анан кылып көрөйүн дедим эле десе, биз кылып көрөйүн дегендерди биз колдой албайбыз. Анда себеби ток өлдү көп, ал билбеген, ал эртең каражатты кайтара албай калса, бул акча дагы бирөөлөрдүн аманат акчалары, ал акчаларды кийин кайтара албай калып туруп, ал акчанын себеби биз кайтарып алып туруп, кайра эле башка бирөөгө беребиз. Ошол бул аманат акча. Бул долбоор азырынча Ош облусу боюнча Ош шаарында эле бир гана, белгилеп кетиш керек, себеби биз үй бүлөлү такташыбыз керек да, такташыбыз керек, биз чакырабыз, же болбосо биз барабыз, же бирөөлөр жиберебиз. Үй шартын көрүш керек, ар кандай адамдар бар азыр. Алып коюп туруп, карыздарды башка карыздын жабышын алдап алып коюш мүмкүн. Биз алыс областтарды барып тактай албайбыз да. Ошон үчүн азырынча Ош, Жалал Абадта гана биз тейлейбиз, буюрса. Балким Баткен, Нарын, Көл тараптардан бир өкүлдөр чыкса, волонтерлор, ыктыярчылар чыкса, мен ушул сообщикке мен кызматташам, бекер айлык албай эле барып текшерип берем, үй шартын көрүп берем, документти салып жиберсеңиз кол койдуруп, тияк кылып, видео отчет жиберип туруп, текшерип туруп, сизге документтерди жиберип салам десе, балким ал жактарда тейлеп баштайбыз, балким. Болгону ал жактарды текшере албайбыз. Чын айтып атабы, жалган айтып атабы, балким ал көчөдөгү бир мындай эле бир кишиди ишеничке татыктуу эмес кишиdir ушинтип неме кыла албайбыз. Ош, Жалал Абадта гана тейлеп атабыз азырынча. Балким ошол жерден ыктыярчылар чыгып калса, биз ал жактарга дагы буюрса демөөрчүлөрдү акча каражатты дагы табып туруп, ошол жактарды тейлегенде биз даярбыз иншалла. Ошого азыр бир Ош, Жалал Абад менен гана чектелебиз азырынча. Азыркы учурда шериктештериңер барбы? Командаңар барбы? Ким каржылайт? Каржылоо каяктан болот? Азыркы күндө бизде 2 жылдан бери бул ушул долбоорду колдоп жаткан бизде АКШдагы трак айдоочулары, жүк ташуучу унаа айдоочулар жамааты бар экен, кыргыздар. Алар биргелешип, бир жакшылык жамаатта биргелешип, андан сырткары ушу Кыргызстандагы биздин мекендештерибизди колдойлу деп алар кайрымдуулук кылып келишет, каражат бөлүп. Ошо 2 жылдан бери бизге кайрымдуулукта колдоп келип атышат. Анан могу ушу ишкердүүлүктү колдоп келип атышат. Азыр биз азыраак өлчөмдө каражат которушкан. Ушул ишти алып кетиңиз, ушул иш күчөп кетсе, дагы биз колдогону биз аракет кылабыз дешкен. Ошо KG Caravan трак айдоочулары АКШдагы жамаатына да ыраазылык билдиребиз. Алардын иштерин Алла Таала 10 эселеп ушул жакшылыктарын кайтарсын, ар кандай балекеттерден ушундай Алла Таала сактаган болсун, үй бүлөлөрүнө, иштерине, бала чака урпактан Алла Таала бүт жакшылыктарын биз ыраазылык билдиребиз жана бизден жардам алган адамдар да дайым ыраазылыктарын билдирип келет. Ушул ишке шериктеш болом дегендер, инвестор болом дегендер кандай кылып болсо болот? Калоосу үчүн эшик ачыкпы же кандай? Бул биз негизи бул себепкер диний коомдук кайрымдуулук фонду. Биз диний деген статусты жакында алдык.
себеби диний иштерге дагы кичине биз салымыбыз болсун, мечит курулуштарын каржылайлы, балким бир Куран китептерин сатып алып берели деген максатта биз кайрымдуулук фондубузга диний деген статус дагы ала алдык. Биз азыр Ошто бир мечит курулушун да баштаганбыз, бирок ал өзүнчө кетип атат. Долбоор атайын биз банктан эсеп счетторун ачканбыз. Ким кааласа ошол эсеп счетубузга каражат которсо болот. Жана багытына назначение деген жерге муктаждарга ишкердүүлүк баштоо үчүн салым деп туруп бизге каражат которсо болот. Ошол счетторубузга ошол жанагы видеонун астына бүт реквизиттер жазылат. WhatsApp номерлерге биз кайрылса беребиз. Болсо эми банкка деле которсо назначениясына жазыш керек. Муктаждарга ишкердүүлүк баштоо үчүн салым деп туруп жазса, канча сом болот айырмасы жок. Биз анын бүт эсебин жазып туруп, мынча сом болду деп туруп, анын кириш чыгыштарын эсептеп турабыз. Ошо банкка салса болот, эми банкка деле салса боло берет. Биз адамдарга накталай деле берип атабыз, эми банктан деле которуп коюп атабыз. Ар кандай болуп атат да. Эшик ачык буюрса. Бунун негизи ушул жалпы долбоордун берде пайдасы кандай? Пайдасы бир эки үй бүлөнүн балким бир тиричилигине пайдасы тийиши мүмкүн, бирок эң башкысы адамдар ушул элибиздин арасында ушул жанагы ушул пайызы жок насыя берүү деген маселеси, жана адал карыз деген маселе, ар кандай айлыктар жетпей калган бар, студенттер бар. Ушул маселелер элдин арасында жайылса, ушул долбоорлор жайылса, ушул иштер жайылса, балким ушундай кылса болот экенго деп, балким башка бирөөлөр да ушул долбоорду алып кетсе болот. Бир жагынан бизде ушул иштерди бирөөлөр угуп көрүп калса, балким жакшы үлгү болот деген дагы бир маселе бар да. Балким кийин башка бир банктарга чоң бир конкурент катары болуп, атаандаш болуп, балким бир Кудай гана билет, эртең бир чоң демөөрчү чыгып, балким ушул ишти колго алып кетсе, балким бир муктаждарга чоң салым болот эле. Себеби биз бул акылыбыз жетет, уруулуктун, кедейчиликтин, тилемчиликтин, жанагы ушу Россияга талаалап балдарды иштеп кеткендиктин себептеринин бири бул бизде пайызы жок насыя берилбеген себеп, андан сырткары пайызы жок карыз берилбеген себеп да. Карыз берилбеген себеп, ушул себептердин бири ушул уруулук кылган, жанагы суррогатный мать дегенде ушул себептерден келип жатат. Бул ошо биздин байлар акчаларын ушу жанагы заңгыраган үйлөрүнө, кымбат унааларына, тойлорго, улактарга, анан дагы бир нерселерге жумшап аткан себептен муктаждар көмүшкө да калып кетип атат. Анан алардан муктаждыгынан биз сүткөрлөр, жанагы бир риба менен иш кылгандар, бир каяктагы бир немелер алардын муктаждыгынан пайдаланып ошонун эсебинен байытат. А жыйынтыгында кээделер байыган деле жок, рибага аралашып кеткен, байыган деле жок да. Ошого жанагы тойлорго сарптагандан көрө, тойлорго бир 500 миллион акчасы кетип атат. Андан көрө ошол той болобу, бата болобу, аш болобу, мисалы ошон бир кайрымдуулукка, фондко жумшап койсо, же бир долбоорго жумшап койсо, балким ошол пайдасын алып тура берет. Балким ошол жашоосуна келечек жашоосунун акыретине бул барып тура турган садака жарыя болуп кетет да. Биз ушу үмүт кылабыз, ушул долбоорлор көп ишке ашса, бул нерсе албетте азыр мамлекет колдой албашы мүмкүн, себеби өзүнүн немелери көп, бюджетине дефицит көп. Бирок ушу жана ишкерлер, колдо бар ишкерлер, башка меценаттар балким бул нерсени колго алса болот да. Мен өзүм кагаз иштерин түшүнгөн үчүн бул нерселерди бирөө ушул ишти баштайм десе, мен расмий жактарын колго алып, келишимдерди түзүп, бүт жолго салып бере алабыз. Айырмасы жок, биз аркылуу болобу, ким, бизге ысык суугу жок. Бирөө өзүм баштайм десе деле биз аларга бүт жол жоболорун көрсөтүп, кагаз жактарын, келишимдердин үлгүлөрүн берип, ушундай кылып алып кетсеңер болот деп биз ал жактан да кызмат ашкан күмүндөшкөн даярбыз. Бүгүнкү күндө биз илимдүүлөр, молдолор, башкалар айтып келет, негизи байма-бай кредит бул эң чоң күнөө, албаш керек. Бирок ошол эле учурда карапайым эл аны билип атат негизи. Бирок альтернатива жолу болбогон үчүн, ушундай бир пайызсыз бир убактылуу бутка туруп кеткенге, ишин жүргүзүп кеткенге, ушундай каражаттар болбогон үчүн ошол себептен дагы эл алып атат да, мисалы үчүнчү. Ошого бүгүнкү күндө ошого бир альтернатива катары, чакырык катары да болуп башталган долбоор экен. Ошол жагындагы комментарий берип кетсеңиз болот ошол. Бул деген сөз жанагы адамдын оюна бир нерсе бир ой же ыхлас менен жанагы неме менен келет го, жана Аллах Таала бир жакшы ойлор Аллах Тааладан дейт, анан жаман ойлор шайтандан дейт. Бир адамга жөнүн түшүнө кирип, же оюна деле келип калышы мүмкүн. Же болбосо бир адам бирөөдөн ошону көрүп туруп, балким буга чейин ой келген эмес да, балким не иш кылсам деп ойлоп аткан, балким көпүрө салсам деп ойлоп аткан, дагы бир нерсе кылсам деп ойлоп аткан болушу мүмкүн. Же болбосо бир ресторан ачсам деши мүмкүн, мисалы үчүн, ресторан ачса балким чөнтөгү байышы мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Бирок балким бул ойдун жайылышы, бир жакшы ойлордун жайылышы дагы бул чоң бир неме экен да. Ким кайсыл бир ишке себепчи болсо, ошол иштин соонун кемебезден алат дейт го. Мисалы үчүн балким биз, балким башка бирөө бир ишке себепчи болуп калат да, балким могу KG Караван жамааты
ушул иштин ишке ашып кетишине себепчи болду да, балким азыраак акча берди балким бул кийин балким чоң өлчөмдө миллиард өлчөмдө бир долбоорго ашып кетсе, балким ошо KG Караван жамааты дагы буга себепкер болуп калышы мүмкүн. Ушундай эле биз дагы балким форумда KG жамаат дагы балким ушуга себепкер болуп калышы мүмкүн да. Куду ушундай эле бул Кудайдан гана да балким бир ошо жана жамааттар, бир ошо жана ишкерлер балким ушул долбоорду алып кетсе болот да. Эми жанагы акчанын кээ бирлери кайтпай калышы мүмкүн. Балким бир адам бутуна туруп байып кетпешти эле мүмкүн. Бирок бул быйыл болбосо балким бир нече жылдан кийин бул нерсе башталышында турган үчүн кийин ишке ашып кетиши мүмкүн да. Бүгүн бир көп деле адамды байытып бербесек дагы, балким бул келечекте бул адамдардын көптөгөн ондогон жүздөгөн адамдардын балким тагдырларынын оңолуп кетишине, балдары кылмышкер эмес, балким балдары бир эртең бир жакшы бир коомго салым кошо турган инсандар болуп кетишине биз салым кошобуз. Себеби биз муктаждарын көп байкайбыз. Муктаж үй бүлөлөрүн көбү бизге айтышканда, буюрса мен баламды мечитте окутам, медресеге окутам, ыймандуу болом, балам силерге окшоп дагы кийин кайрымдуулук кылат деп биз көп муктаждарын ойлойбуз да. Көрөбүз мынчы, көрөбүз муктаждарын. Балким биз эртең бир Кыргызстандын келечегин өнүктүргөн бир инсандардын немесине да бир салым кошушубуз мүмкүн да. Бул сөзсүз түрдө көзгө көрүнгөн бир жагдайда да эле бир бул нерсе сөз жакшылыктарга алып келет да, иншалла. Мен өзүм эле жакында ушундай тагдырга, окуяга күбө болдум. Ошо бир эже жолдошунун күйөөсүн жоготуп, 6 баласы менен жесир калды. Анын квартирасы жок экен, күйөөсү ооруп башып калып, айтор чын дүйнөгө көчүп кетти. Анын артында балдар калды да. Анын түшүгү менен энеси алек болуш керек атат. Энеси алек болот. Негизи анан балдарын окутайын десе, бүт эле акча негизи формасына азыр ар ай сайын төлөйт. Анан ошого бизге кайрылып сурады да. Ушу билим тармагында ушундай бир пайызсыз мен иштеп берет элем сөзсүз да. Бирок азыр жанагы жакка бир болбо дегенде бир бөлүгүн бериш керек экен да. Ушуну алып бир пайызы аз болсо дагы ошондой акчалар жокпу? Неге бизде бир билим ушундай билим тармагында программалар каралган эмес? Мамлекеттик деңгээлде балким жеке сектор тармагында ушундай каралган эмеспи? Ушундай жокпу деп сурады. Анан мен муну ойлонуп көрбөптүрмүн негизи. Анан ошол сунуш катары дагы балким келечекте ошол деп дагы кошуп коесузбу? Жанагы именно билим берүү деп туруп, мисалы бирөө баласын окуткусу келет да. Азыр акча жок. Ал баласынын контрагын төлөйт, окуусун төлөйт, анан акырынан кутула берет да. Ошондой дагы пландар барбы? Бул бизде бул эми жанагы адал карыз деп коелу. Мындай пайызы жок карыз деп коелу. Пайызы жок карыз, кайтарымдуу карыз. Себеби кайтарымсыз бергендин бир кесепети бар экен. Ишкердик баштайм дегенге же бир мындай карызга кайтарымсыз берсең, адам жоопкерчиликти сезбейт экен да. Анан бул баары кайтарбайм го деп туруп жана акчаны туура эмес иштетип, жосо иштетпей коюп, же башка жака жумшап коюш мүмкүн. Кайтарымдуу болсо жоопкерчилик болот экен да. Себеби бунда Алланын колдоосу да бар да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким карызды кайтарам деген ниетте акча алса дейт да, анда анын акчасын кайтарууга Аллах Таала өзү жардамчы болот деген хадисте келет экен да. Ошо кайтарымдуу бергендин фазилети бар экен. Себеби бул акча чектелүү да. Мисалы бир элестетели бир ишкер бизге мисалы үчүн 500 000 сом берди, ушуну карызга бергиле деп. Баарын эле кайтарымсыз берип койсок түгөнүп калат да. Анан дагы бер деп сурап койсок бул ишке ашпайт. Бирок кайтарымдуу берсе, бирөөгө бердик 10 000 сом меңиз, мисалы бул балаңыздын окуусуна же дарылануусуна сурап калат экен. Же мисалы августта мен балама кийим кылайын дедим, бирок акчам жок эле дейт да. Анан мен силерге кайтарып берем 1-2 айдан дейт. Же окуусуна деп сурап калышы мүмкүн, контрагын 30 000 сом төлөш керек экен, 3 айда кайтарып берем дейт. Мисалы үчүн да. Кайтарымдуу кылсаң, ал жоопкерчилик сезет экен, аракет кылат экен, көбүрөөк тытынат экен. Анан ал кайтаргандан кийин кайра ошол эле акча башка бир үй бүлөгө берилет. Ошого бул кайтарымдуу болгон бул өтө керек. Бул өтө зарыл нерсе. Биз бул долбоорду алып кеткенбиз. Болгону бизде бунун көлөмү азыраак да. Бизге аз эле акча берген. Ушу жанагы ишеничтүү мусулман туугандар бир кичине карыз сурап калса берип туруңуз деп аз эле акча берген. Аны биз тааныш билиштерге гана берип атабыз. Азыр 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом, 5000 сом берип келатабыз. Алар 2 жумада, 1 жумада, 1 айда кайтарып берип атышат. Анча-мынчасы кайтарып бере албай аткандар деле бар. Аларды бирок күтүп атабыз, кечирим сурап атышат, кайтарып берүүбүздү аракет кылып, ошо карызды кайтарам деп адам тытынат экен да. Мен иштейин, карызым бар деп тытынат экен да. Бул карызды кайтаруу да неме кылат экен. Анан Алланын колдоосу да болот да. Анан карызга берүү менен садаканын айырмасы, садака бересиң, азык түлүк алып бересиң, 2000 сомдук, аны жеп коет экен дагы, анан токтоп калат экен. Бирок карызга берсең, бунун жанагы карызды кайтарганга чейин садаканын соо жазыла берет экен деп биз укканбыз да. Ошо карызга, адал карызга берүү, кайтарымдуу карызга берүүнүн соо көбүрөөк экен деп да биздин бир жагынан ушундай да фазилети бар экен. Ошого бул адал карыз берүү бул өзүнчө долбоор. Буга муктаждар өтө көп. Сураштырып келсең, күйөөсү бар эле үй бүлөлөр алат. Бирок бирин сурайт да, бир нерсе иши бүтпөй калган, ден соолукка байланыштуу,
билимге байланыштуу, дагы нерсеге байланыштуу, же үйүн бүтүрдеп деп араң менен бир жери бүтпөй калды, же болбосо дагы бир нерсеси бүтпөй калды, иш башы дагы бир карыз да, мисалы ар кандай жеке муктаждык жана потребительский деп коет, жана банктардын терминде потребительский кредит деп коет да. Үйүнө диван алат деген сыяктуучу. Адал нерсе да. Ошондой карыздар деле керек экен да. Бирок ал жактан деле демөөрчүлөр керек бизгечи. Аны деле жолго салса болот, болгону баардыгын жанагы тактап, неме кылып, келишимдер түзүп, тил каттарды кылып, мисалы үчүн зарыл болсо поручительдерди алып берип, неме кылып, неме кылса болот да. Бунда жолго салса болот, бул колдон келет. Болгону жанагы чоң көлөмдө иш алып кетиш үчүн, жана чоң Кыргызстан деңгээлде алып кетиш үчүн бул эми жана жакшы колдоолор керек да. Каражат жактан колдоолор керек. Мындай кайрымдуулук кылам деген адамдар көп, биз кайрымдуулук кылган адамдар көп эле тааныйбыз. Кайрымдуулук ушул ишти алып кетем деген таксыларды таба алабыз ошо жана любой областтанчы. Болгону ушуну каржылайм деген адамдар эле болсо, ошо чүйдөн деле башкачтан деле кайрымдуулук кылып жүргөн таксылар азырда көп. Алар деле бул ишти алып кете алат да, жолго салса болот бул ишти.